Бишкекте коомдук транспорттун айдоочуларына санитардык талаптарды бузгандыгы үчүн айып салынды. Мындай учур көбүнчө автобустарда катталды. Бул кемчилдикти кайталоо максатында эл ташыган транспорттарда түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. 25 майдан тарта жайкы кафе ресторандар ишин жандантты. Алар санитардык талаптарды аткарууга милдеттүү. Маселен, келген коноктордун эсеби 50дөн ашпай той аштарды өткөрүүгө тыюу салынган. Бирок бул эскертүүлөр толук сакталбай келет. Той өткөрбөгүңүздөр керек болчу да сиздерге. Азыр эле санасак мына 70 киши чыкты. Илдетти эл көп чогулган жайларда жугузуп алуу тобокелчилиги жогору. Буга карабастан массалык иш-чаралар уюштурулуп, ага кызмат кылууга эстрада ырчылары да келген. Бирок эми багы биз эми бир 10 мүнөткө кирип кайра чыгып кетебиз да. Жакында эле мындай байланыш болбойт деген. Конок болсом, келбейт элем, бул жактан баягы тааныш байкелерде сурады. Андан кийин башка ырчылар дагы барып жүрүптүр. Эл көзүндө жүргөндөр жарандарга үлгү болуунун ордуна өздөрү эрежелерди бузуп, башкалардын да ден соолугун тобокелге салууда. Мындан улам кафе, ресторандар өзгөчө көзөмөлгө алынды. Рейд учурунда Бишкек шаарынан эле санитардык талаптарды аткарбаган 6 учур катталган. Коомдук тамактануу жайларын ала турган болсок, бүгүнкү күндө 1520 коомдук тамак жайлары текшерилип өтүлдү. Анын 4861-инде ошо талаптарга жооп берилбейт, же болбосо талаптарды аткарылбайт деп аныкталган. Ошолорго штраф салынып, миллион сомдон ашык, тактап айтсак 1,64,500 сомго салынды бүгүнкү күндө. Бул ошол бардык объектилерди чогуу караганда республиканча ошонун 50%-на тете келет да. Дарыгерлердин айтымында оорунун жайылуусу көбүнчө той аштарда болууда. Жакында эле 100дөй адам катышкан массалык иш-чарада бир дасторкондо отурган бейтап 3 адамга коронавирус жуктурган. Мындан улам ак халачандар жарандарды сак болууга чакырат. Бир эле пример 10 числода бир столдо отуруп тамак жешкен 3 адам катуу ооруп келип бизге жатышты. Алардын ичинен экөөсү жашы өтүп калган адамдар экен, 77-71 жаштагылар. Булардын өтө оор акыбалда келип, биздин кызматкерлердин жардамы менен азыр оор акыбалдан чыгышып калды. Кээ бир биздин жарандарыбыз өзлөрү потенциально переносчик болушу мүмкүн, ошо вирусту алып жүрөт, бирок өзлөрү оорубайт да. Илдетке олуттуу карабаган кээ бир атуулдардын айынан бүтүндөй үй бүлө ооруга чалдыккан учурлар жок эмес. Муну саламаттык сактоо министрлиги тастыктоодо. Ведомство жоопкерчилик жана түшүнүү менен мамиле кылууга чакырат. Некоторые в Московском районе в одном селе Кээ бир адамдар азыркы кырдаалды билип туруп эле той аштарга барып, аларды өткөрө берет. Ошондуктан оорулуулар күндөн күнгө көбөйүүдө. Мисалы, Москва районунун тургуну 4 күн бою кыз узатуу тоюн өткөргөн. Анда канчалаган адам бири-бири менен байланышкан. COVID-19 инфекциясынын жайылуусун алдын алуу үчүн тамактануучу жайлар төмөнкү санитардык нормаларды сактоосу керек. Тамактануучу жайлар, кафе, ресторандарда коноктордун саны 50дөн ашпашы керек. Столдордун аралыктары 1,5-2 метр алыстыкта жайгаштырылышы шарт. Бир столго 4 адамдан көп киши отурууга болбойт. Күнүнө бир нече жолу профилактикалык дезинфекция жүргүзүп туруу зарыл. Кызматкерлердин жана коноктордун дене табын текшерүү. Кызматкерлер жеке коргонуучу каражаттар менен камсыз болушу керек. Айтсак, өлкөдө эң алгач коронавирус ажылык сапардан келген атуулдан аныкталган. Ал хачтан келген соң чоң той өткөргөн. Мындан улам андан 21 жаран байланышта болуп, обсервацияга алынган. Мерим Азимжанова, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.